Колго эт тартыларда эт жээлгенден кийин суунун куюлушу. Эт бышарга жакындаганда демейдеги даамга жайылган дасторкон жыйыла элек болсо ага бата тиленип жыйылат. Артынан чыныга сорпо куюлуп сунулат. Коноктор сорподон ооз тийишип, ичишип, бир кайнамы бар экен, же бышыптыр деп баамдарын билдиришет. Ага карата этти чыгаруу камы көрүлөт. Эт чыгарыла баштаганда же чыгарылганда колго суу куюла баштайт. Ал убак кол жуулуп бүткөндөн кийин создуктурулбай эттин тартылышына туураланат. Суу куюунун тартиби төмөндөгүдөй болушу абзел. Оболу эт тартыларда колго суу куюучу кол арчыны суулукту сол колдун каарусуна же ийинине илип, ошол колго чылапчындагы четинен кармап, оң колуна жылымык суу куюлган кумганды алып, коноктордун үстүнө кирет. Суу солдон оңго эт желип бүтүп, бата кылынып, дасторкон жыйылгандан соң ыкчамыраак суу менен оңдоп солго коюлат. Суу куюуда төмөндөгү шарттардын чылапчын, чөгүндүн таза болушу, чөгүндүн эңкейип куюуда капкагы түшүп кетпегидей бек жабылуусу, эгер бек жабылбаса колдун бармагы менен басып алынуусу, көптөн куюп чачыратпай же аздан куюп конокту зарыктырбай бир калыптуу черемде үзүп куюлушу сакталыш керек. Суу куюу көбүнчө 3-4 жолу үзүп куюудан кийин коноктун ишаратында жуулган колдору бир аз көтөрүү менен токтолот. Макида кол менен бирге чайкалат. Кийинки адам колун чайкаганча анын алдындагы адам колун арчып бүтүп, кол арчыны аны карай жылдырат. Ушундай жол менен кол арчы колдон колго өтүп кете берет. Кол арчынын милдетин эт желгенден кийин аткарганы майлык деп аталат. Суу куюу салтта элдин батасын алууга, кичпейил адептүү тарбиялашына өбөлгөнүп, конок күтүүчү үйдүн жаш балдары аткарат. Демек, суу куюу илгери үбүттүү иш-чаралардын болуп эсептелет. Салттуу эрежеден чыгып, ар ким өзү барып суу чоргосуна жууп келиши анча деле туура эмес. Тегерете олтурганда ортону жарып барып төрдөгү аксакалдан баштоого болбойт. Дасторконго тегерете олтурганда бир капталга бурула калып кол жууган адептүүлүк катары саналат. Колун этке чейин, эт желгенден кийин да жууганда тилегиңди берсин, бар бол, аман бол, өмүрлүү бол, ойлогон оюңа, тилегиң максатыңа жет. Чоң атаңдын жолун жолдо өңдү бата берилет. Балада ырахматын айтса ашыктык болбойт.